саламатсыздарбы? Менин атым Нуржамал Н. Менин бир нече блогторум Лондон шаарына арналат. Дүйнөдөгү кооздугу көз жоосун алган, гүлдөп өскөн 5 өлкөнүн катарына кирген динамикалуу Лондон. Бул жака ар кайсы өлкөлөрдөн агылып келген миллиондогон адамдар үчүн өз шаарына айланган. Лондон бул көп жылдардан бери эңсеп жүрүп барган кыялымдагы шаар. Мына ошентип мен бул жердемин. Белгилүү Лондон метросу, укмуштуудай Биг Бен, айлана чөйрөнүн чар тарабы көрүнчү эң чоң Лондон ай дөңгөлөгү, Вестминстер аббаттыгы менен Букингем сарайы сыяктуу кооз жерлери сан жеткис. Бул шаар күн сайын өзүнүн тарыхый окуялары менен сени өзүнө тартып, бардык нерселерди сиңирип, жаңы терезени ачып турат. Лондондогу сулуулук индустриясына бул жерге келген модницалар сөзсүз көңүл буруулары зарыл. Биз Лондондогу белгилүү Челси районуна багыт алдык. Менимче ушул районго аталышы окшош болгон футболдук клуб жөнүндө көп эле угушса керек. Бул аймакта укмуштуудай бийик үйлөр, сонун бутиктер жана кымбат ресторандар жайгашкан. Башынан эле бул жерде ак сөөктөр жана колунда бар бизнес чөйрөсүндөгү адамдар отурукташкан. Тагдырдын буйругу менен Орусияда туулуп өскөн тааныш айым өзүнүн сулуулук салонун ачкан. Эңсеп барган адамым Иванна Шевлякова. Мен аны менен бир досторум аркылуу таанышып калдым. Анын Лондондо жашаганына 15 жылдан жүзү болупту. Иванна бир нече жыл мурун атактуу эл аралык деңгээлдеги стилист Дмитрий Винокуров менен биргелешип, Винокуров Studio London аталышындагы сулуулук салонун ачышып, миңдеген адамдарга, өзгөчө жаштарга сулуулук тартуулап кызматташып жатышканынан кабардар болдум. Эгерде сиздер Лондонго ишкер визит менен барып калсаңыз да, Тумандуу Альбиондун сулуулук салондорунун жанынан жөн гана өтүп кетпешиңиздер керек. Иванна кичипейилдик менен мени салондун кызматтары менен таанышып көрүүгө чакырды. Тилекке каршы бул учурда Дмитрий Винокуров шаарда эмес экен. Биздин топту салондун коллективи жайдары жылуу тосуп алышты. Баса студия соонун жасалганыптыр. Интерьери стилдүү жыгач атрибутикасы менен кооздолуп, ачык түстүү экен. Жайлуу жана табигый жарыктандыруу менен толгон жерди дароо өзүңдү үйдөгүдөй сезесиң. Салондогу команда ар улуттан топтолуптур. Бул жерде француздар, бразилиялыктар, италиялыктар, британдыктар жана башка ар кайсы өлкөдөн келген адистер иштешип, ар бири өз көз караштары менен Дмитрий Винокуров менен биргеликте жаңы трендтерди жана автордук ыкмаларды жаратып келишет. Дмитрий Винокуров топ стилист, сүрөтчү модельер жана чач жасалгалоо Vela Professionals чөйрөсүндөгү алдыңкы жаңы тренд жаратуучу. Лондондогу белгилүү Видал Сасун деген академияда окуп билим алуу менен ал өзүнүн тандаган кесибинде чек жок экендигин түшүнгөн. Ал өз мектебинен бүгүнкү күндө устат катары өзүнүн чеберчилиги менен бөлүнүшүп келет. Винокуров өз ишмердүүлүгүнүн негизинде акыркы бир нече жыл ичинде Vela Professionals үчүн Vogue, Elle жана Harper Bazaar сыяктуу журналдарга көптөгөн коллекцияларды жана эмгектерди жарыялаган. Салондо билинбей айланып жүргөн ауранын негизинде жогорку кызмат көрсөтүүдөгү жөнөкөйлүктү 2 сөз менен гана сүрөттөп берсе болот. Бирок бул бир гана кылчайып карагандай эле. Келгиле анда кызматтардын сапаты менен жакындан таанышып көрөлү. Бирок кайрадан биз жайлуу салонубузга кайтып келели. Маурицио бүгүнкү күндө актуалдуу болгон 3D чач боёну сунуштады. Бирок бул өтө эле көп убакытты талап кылаарын ойлонуп, мендеги убакыттын аздыгынан улам кичипейилдик менен андан баш тарттым. Жөн гана укладка кылууну чечтим. Ошону менен катар модалуу 3D боёо жана көптөн бери белгилүү болуп келе жаткан амбре, балаяж жана шатуш сыяктуу боёо ыкмалары жана анын айырмачылыгы жөнүндө пикир алышууну чечтим. Салам, менин атым Маурицио. Мен Лондон шаарындагы Винокуров студиясында стилист болуп иштейм. 3D боё жаңы муундагы ыкмага тиешелүү. Айрыкча бул ыкма менен жакында эле иштей баштады. Бул чачтарды өңдөш келген түстөр менен боё дегенди түшүндүрөт. Мында мастер 2-3 же андан ашык боёктор менен иштей алат. Мындай ыкма менен боё чачтарга коюлуктуу, ошону менен катар чачтын өз өңүнүн көркөмдүүлүгүн бөтөнчө белгилеп көрсөтүүгө жардам берет. Бүт гамма бир гана өңдүн чегинде болот. Амбре мындай боё ыкмасынын аталышында көлөкө дегенди түшүндүргөн француз сөзүнүн тамыры бар.
Башкача айтканда бул чачтын түбүндө башка өң жана чачтын учтарында таптакыр башка өң болушу мүмкүн. Эгерде сиздерге салондон чачыңызга градиент, самбре, деграде же грамбре жасоону сунуштап калышса, бул болгону башкача аталыштар менен гана берилген ошол эле амбре дегенди түшүндүрөөрүн билип алыңыз. Балаяж француз тилинен которгондо тордо деген маанини түшүндүрөт. Балаяж бул мааниси жагынан чачтын жалпы узундугуна эмес, бир тутам жука чачтын 2-3 гана бөлүктү түзгөн учтарын мелировкалоо дегенди түшүндүрөт. Бул бир аз өсүп калган чачтын таасирин жаратып, кара чачтууларга жакшы жарашат. Шатуш чачтын түбүндөгү кара түстөн ачык түскө болгон учтарына тартылган өңдөрдө так чек жок. Болгону бир өңдүн экинчи бир өңгө жеңил гана өтүп кетүүсү болуп эсептелет. Артыкчылыгы чачтын коюлугунун визуалдуу көбөйүп көрүнүшүндө. Мындай ачык түстөгү жана кара түстөгү чачтарга колдонууга мүмкүнчүлүк бар болуп, агарган чачтарды жашырып койсо болот. Ал татаал каскад кыркымындагы баштан ылдый карата бууралып түшүп турган чачтарга эң мыкты жарашат. Биз жогоруда кылдаттык менен карап чыккан боёо ыкмаларынын бирден бир жалпы өзгөчөлүктөрү бул кардарлардын сулуулук салондоруна сейрек барып турууга мүмкүнчүлүк берүүсүндө. Себеби толугу менен боелгон чачтарга караганда бир аз учтар өсүп калса деле чачтын келбети бузулбаганында. Албетте, акыркы жылдары биз Air Touch, Baby Lights, калифорниялык мелировкалоо сыяктуу боёо ыкмаларынын жаңы аталыштарын угуп жүрөбүз. Бирок булардын бардыгы жогорудагы аталгандардын бир аз түрүн өзгөрткөн ыкмаларынын бири болуп саналат. Ошондуктан сиздер кандай гана чач боёо ыкмасын тандасаңыздар деле, эң негизгиси профессионалдуу салондорго өз ишинин чебери болгон гана адистерге кайрылыңыздар. Сулуулуктун формуласы видеоблогунун өнөктөшү Beauty Spa by World Class. Дене менен жан дүйнөнүн гармониясы. Салам, мен Силван. Винокуров студия Лондон салонунда иштейм. Мен сиздерге бир аз мырзалардын чач кыркымынын трендтери жөнүндө айтып берейин деп турам. Бүгүнкү күндө мырзалар өздөрүнүн чачтарын өзгөртүү менен кандайдыр бир креативдүү кылып, өзгөчө стилге ээ болууну самап, өздөрүнүн имидждеринде өзгөчөлүктөрдү жаратууну каалашат. Ушундай жол менен алар бизден өздөрүндө кандай чачтар көбүрөөк жарашаары тууралуу сунуштарды алышат. Мен эч качан бир эле чач боекторду жана кыркымдарды кайталап бербейм. Бул менин эрежем. Мен дайыма кардарларымдан алардын кандай стилде кийинишери, жашоолорунда эмне менен алектенишери, а балким банк чөйрөсүндө иштей тургандыктары тууралуу болушунча тактап сурап алам да, андан кийин ошол адамга туура келген жаңы образды сунуштайм. Жада калса бизге келип кечелерге баруу үчүн өзгөчөлөнгөн образ тууралуу сурап калышат. Кардар биздин салондун босоосунан аттар замат, менде анын жаңы имиджи тууралуу жаңы элестер пайда боло баштайт. Мен бул салондо иштегенден баштап эле күн сайын өнүгүп, өсүп келе жатам. Биздин кардарлар эл аралык, алардын көпчүлүгү биздин кандайдыр бир жаңычылдыкты күтүшөт жана алар өзгөрүүлөргө даяр келишет. Бизге көбүнчө украин, орус, казак, кыргыз, татар сыяктуу орус тилдүү адамдар келишет. Алар дайыма трендте болушуп, кеп кеңештерди жактырышат. Бирок алардын кээ бири көбүрөөк классикалык чач кыркымдарын жактырышып, дайыма эле экспериментти каалай беришпейт. Праспан ар кандай жаш курактагы алардын арасынан жаңы төрөлгөн жаш балдардан тарта кош бойлуулар үчүн тастыкталган бронхолитикалык таасири бар табигый какырык чыгаруучу жөтөлгө каршы каражат. Мен 2010 жылдан бери чач тарач болуп иштеп келем. Мен өзүм чач тарачтардын үй бүлөсүнөн чыккам. Туулуп өскөн жерим Бразилия. Биз өз ишибизде мыкты чеберлери болууну каалап келебиз. Мен Лондонго болгон саякаттан абдан чоң рахат алдым жана дүйнөдөгү бирден бир мыкты салондон иштеп келем. Биз жакында эле өзүбүздүн чеберчиликтерибизди жакшыртуу үчүн Орусияга барып келдик. Бул бүгүнкү күндөгү эң сонун саякаттардын бири болду. Ал эми модалуулук жөнүндө айтып кетсем, модалуу болуу бул дени сак болуу дегенди бардыгы эле түшүнө тургандыгын баса белгилегим келет. Анткени бардыгы эле сулуу, модалуу көрүнүүнү каалашат эмеспи? Ошондуктан эмне менен алектенсеңер дагы ар дайым чачыңарга кам көргүлө деп айткым келет. Айтайын дегеним, ар кандай типтеги чачтарга арналган ылайыктуу кам көрүүчү каражаттардын кеңири тандалмалары жөнүндө айткым келип турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө модалуу болуу бул чындап өзүңөрдү ден соолугуңарга, чачыңарга туура кам көрүү болуп саналат. Мен үчүн модалуу болуу бул жакшы уктоо, туура тамактануу жана өзүңө туура кам көрүү. Булардын баары айкалышып келип сулуулукту жаратат. Ошондуктан татынакай көрүнүүнү кааласаңар, туура тамактанып, жакшы уктап, спорт менен машык кылып,
ошондо гана сиз өзүңүз каалаган модалуу адам болуп чыга келериңерге ишенгиле. Бүгүнкү күндө трендтер өзгөчө жана кардарлар менен иштөө өтө кызыктуу. Биздин команда көрсөтмөлөр менен тезден эле Орусияга барып турушат. Ошону менен катар бизде дүйнө жүзүнө саякаттоого бүгүнкү күндөгү адамдардын чындап эмнени каалай тургандыктарынын айырмачылыктарын билүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эң кызыгы бул бүгүнкү күндө биз чындап ээрчиш керек болгон трендтин жоктугу. Мисалы жаш кыздар бир гана белгилүү адамдарга окшош болууну каалабастан, алар өздөрүнүн жеке образын табууну да самашат. Бизде Орусиядан, Италиядан, Англиядан келген кардарлар бар жана алардын бардыгы чач тарач индустриясында өзгөчө болууну каалашат. Биз үчүн башка өлкөлөрдөн келген ар кандай топтогу адамдар менен иштешүү бул эң мыкты мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Менин оюмча да бул эң мыкты. Эгерде аял бир нерсени өзгөртүүнү кааласа, ал биринчиден чачын өзгөртүүдөн баштайт деп эл арасында айтылып келет. Бул айтымда кандайдыр бир чындык бар. Эгерде сиз күнүмдүк турмуштан тажап же маанайыңыз чөгүп турган болсо, анда чачтын өңүн өзгөртүүңүз кажет. Же жок дегенде жөн эле укладканы жасатып коюңуз. Винокуров студия салонунун стилисттеринин жасаган аракеттеринин негизинде мен өзүмдү мурдагыдан да ишенимдүү сезип, Лондондун көчөлөрүндөгү суктанган көз караштарды байкай алам деп турам.